Жана да пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Юqalu li sahibil Qur'an." Кыямат күнү Куран ээсине айтылат экен. "Иqra, окугун, вартaqi, бейиштин даражаларына көтөрүлө бер, вараттил кама кунта тураттилу фид дунья." Кандай дүйнөдө тажвид менен тыбыштарды өз ордунан чыгарып туура окуганыңдай, бул жакта да акыретте дагы Куранды туура кылып окугун дейт. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Чындыгында сенин даражаң, акыркы сенин токтогон аятың сенин даражаң болот дейт. Ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вараттил, Куранды тажвид менен окугун деди да. Кандай дүйнөдө тажвид менен окугандай. Демек, бул хадистен сиз менен биз ыйык Куранды окуган учурда ошол аяттарды, тыбыштарды туура окуунун зарылдыгын түшүнсөк болот. Жана мунун сиз менен биздин ден соолугубузга дагы өтө чоң пайдасы бар. Ал мындайча: адам баласы эрте менен уйкудан ойгонгондо анын үнү тунук эмес болот. Үнү тунук эмес, ал дарат алып, мисвак колдонуп, оозун жууп чайкаганда бир аз үн тазарат, бирок ал үн толук таза болбойт. Андан соң ал тамактанып чай ичкенде дагы бир аз тазаргандай болот, бирок үн тамак толугу менен таза болбойт. Ошол тамак, адамдын тамагы качан толук таза болот? Качан Курани Каримди окуй турган болсо. Анын далили кандайча? Ал ыйык Курани Каримде араб тилинде негизи эле 29 тыбыш бар. 29 тыбыш. Ошол 29 тыбыштын ар бири 29 орундан, ар башка жерлерден чыгат. Жана ошол ар бир тыбыштын өзүнүн сыфаттары болот. Мисалы, кээ бир тыбыштар жоон окулат, кээ бирлери ичке окулат, кээ бирлери окуганда ооз толот, кээ бирлеринде тил ылдый болот, кээ бирлеринде көтөрүлөт, кээ бирлеринде эрин алдыга созулат, кээ бирлеринде жайылат. Демек, бардыгын чогултуп келгенде 192ге чейинки өзгөрүү болот да. 29 өзгөрүү, 29 тыбыш. Жана ар биринин 5тен 7ден сыфаттары бардыгын чогултканда адам Кур'ан окуганда оозунун ичинде 192 абал болот. Анан демек натыйжада бардык органдар иштейт дагы, Кур'ан окуган учурда адамдын тамагы өтө сонун болуп, таза болуп, жана үнү дагы өтө кооз болот экен. Бул Кур'андын бир өтө чоң пайдаларынан кичинекей бир чети гана да. Ошондуктан Аллах бардыгыбызга ушул Куранды көпкө окуп тилават кылууга мүмкүнчүлүк берген болсун.